Эмне үчүн энелер төрөттөн каза болот? Мына бизде жылына 14 миңге жакын аялдар бир жылда 2 жолу төрөйт. 4 күндөн кийин ой мына төлөө бериш керек. Мага спираль салдырып коелу деп ар бир аял өзү эле айтыш керек. Нан чай менен гана отурабыз. Кайсы жакшы сумка чыгыптыр мода. Кайра келгиче эле боюна бүтүп калып атпайбы? Ар бир аял жоопкерчиликти өзү алыш керек. Саламатсызбы Бактыгүл эже? Биздин подкастыбызга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ошол бүгүн сиз менен эң маанилүү темалардын бири болгондой, эмне үчүн энелер төрөттөн каза болот деген темада сүйлөшкүбүз келди да. Алгач эле сизден мындай суроо пайда болду. Төрөт десе эле бизге көп жагында жакшы мааниде, позитивдүү болуп көрсөтөрөт эмеспи? Бирок анын аркасында дагы башкача айтканда экинчи тарабы да бар болуш керек төрөттүн да, терс тарабыч. Ошолорго токтоло кетсеңиз. Эми негизи эле энелердин өлүмү бул үй бүлө үчүн негизи эле өлкө үчүн негизи эң чоң трагедия болуп эсептелинет да. Эми биз аялдардын ошол төрөт маалындагы өлүмүн энелердин өлүмү деп атайбыз. Энелердин өлүмү ошо аял кишинин боюнан бүткөндөн баштап төрөгөндөн кийин 40 күн ичиндеги аралыкта өлсө, биз ошону энелердин өлүмү деп каттайбыз. Тилекке каршы бизде энелердин өлүмү 2018 жылга чейин жанагы көрсөткүчтөрү ылдыйлай баштаган, бирок 20-21 жылы кескин түрдө көбөйүп кетти. Эми ал баягы пандемияга дагы караштуу болуп калды. 2021 жылы эле 57 энелердин өлүмү катталган. Тилекке каршы сиз айтып кеткендей, бизде энелердин өлүмүнүн медициналык жана медициналык эмес себептери бар да. Ошол медициналык себептерин ала турган болсок, эң биринчи орунда ошол жанагы ички органдардын ар кандай оорулар болот да. Мисалы үчүн порок сердца, же болбосо боор менен, же болбосо өпкөнүн, же болбосо жүрөктүн, бөйрөктүн оорулары болот да. Ошол ооруларга эгер ошол оорулар аялда болсо, анда ал аялдарга төрөгөнгө мисалы үчүн болбойт. Коркунучту алып келет да. Ал оору менен кошо биргеликте баланы көтөрсө, ошол оору кийин төрөт учурунда, төрөттөн кийин өлүмгө алып келиши мүмкүн. Тилекке каршы биз көбүнчө аялдарга айтабыз. Сиздерде мисалы үчүн порок сердца бар, же болбосо кандайдыр бир кан тамыр оорунун оорулары бар, сизге төрөгөнгө болбойт десек, ошо көбүнчө айымдар баягы жашырын түрдө эми Кудай сактасын деп ошол себептен көбүнчөсү ушундай өлүп калып атат да. Ошол биринчи себеп ошол. Экинчи себеп болсо, ошол жанагы кан басымынын жогорулашы. Ошол көп аялдардын кан басымы жогору, төрөгөнгө болбойт, сиздерге абайлаңыздар деп анан көзөмөлдө болуш керек, 9 ай дегенге көп баягы айрылуу мамиле кылып коет да. Ошондуктан ошол себептен дагы аялдар төрөт учурунда, боюнда бар кезде төрөттөн кийин көз жумушат. Үчүнчү себеп болуп, ошол жанагы биз айтып калабыз, көбүнчө кан сыроодон кетет деп. Эмнеге кан сыроо төрөт маалында, боюнда бар учурда болуп калышы мүмкүн? Эң биринчиден биз айтып калабыз, биздин аялдардын 70%дан көбү аз кандуулук менен оорушат. Баарында боюнда бар аял кезде гемоглобин деп коебуз, ошонун көрсөткүчтөрү нормада болбойт да, көбүнчөсү ошол анемия, аз кандуулук менен жабыркайт. Ошол аялдар көбүнчө төрөт учурунда, төрөттөн маалында, төрөттөн кийин кан сыроодон өлүшөт. Анан төртүнчү себеп болсо, бул ошол жанагы септический осложнение деп коет. Ошол баягы суукка оорунуп, төрөттөн кийин үйүнө баргандан кийин мына биздин кыздар көбүнчө төрөттөн кийин тыңыбай эле айыл жергесинде төрөп келип эле оор жумушту жасай башташат. Анан гигиеналык жактан көп өздөрүнүн караганга мүмкүнчүлүгү болбой калат. Анан жана башка инфекциялар келиши мүмкүн. Ошонун баардыгынын себебинен дагы ошол 4 себептин негизинен биздин аялдар жылына көз жумат. Бул медициналык. Бул медициналык себептери. Ал эми медициналык эмес себептери дагы болушу мүмкүн. Эң биринчиден бул зордук зомбулуктун кесепетинен. Мына бизде 3-4 баягы случай катталган. Биздин ошо аялдарга боюнда бар кезде күйөөлөрү зордук зомбулук көрсөтүп, ошол боюнда бар кезде ичин тепкилеп баягы сабаганга чейин барган. Ошол аялдардын ошол кийин кан сыроодон өлүп калган кезектер мындай катталган да. Ошондой эле медициналык себептер, медициналык эмес себептер бул
алыскы райондордо мисалы үчүн эгерде ошол аялда кыйынчылыктар пайда боло баштаса түздөн түз районго жетиш керек. Ошол жеткенге кээде унаа жок болуп калат, машинасы жок болуп, убагында жетпей калып, бизде жана экстренный служба деп коет, ал убагында келбей калып, машинанын жоктугунан ошондуктан баягы убагында жетпей калып, анын орто жолдон дагы өлүп калган аялдар болот. Ошондуктан биз бул себептердин баарын көргөндөн кийин эң биринчиден аялдарга эмнени айтмакчыбыз? Эң биринчиден биздин боюнда бар аялдар боюна бүткөндөн тартып эле эң биринчиден келип эле медициналык кызматка учетко туруш керек. Колдон келишинче 3 айга чейин учетко туруш керек. 3 айга чейин учетко туруп, анан боюнда бар кезде фолиевый кычкыл деп коет, фолиевая кислота деп коет, железо, йод деп коет. Ошону милдеттүү түрдө ичиш керек. Себеби бул витаминдер ошо баланын өрчүшүнө жакшы таасир этет. Ошондой эле 9 айдын ичинде 9 жолу медициналык кызматка келип көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Ай сайын болуп калат. Ай сайын милдеттүү түрдө келиш керек. Бирок тилекке каршы биздин айымдардагы убагында учетко турбайт, 4-5 ай болгондо келип турат. Анан көп проблемалар чыгып, инфекция мисалы үчүн чыгып калса, ошону дарылаганга жетишпей калат, убак болбой калат. Ошондуктан ошо биздин айымдарга айтат элек, ошол эрте учетко келип туруп, анан 9 ай көзөмөлдө болуш керек. Анан ошо боюнда бар кезде кооптуу белгилер болот. Ошол кооптуу белгини 5 колдой билиш керек да. Ошол кооптуу белгилер пайда болсо тезме-тез медициналык кызматка кайрылыш керек. Сиз жана медициналык деп жүрөк оору, кан басым деп санап кетпедиңизби бул ооруларды? Жана ошол көпчүлүк айымдар, бизге жазган айымдар дагы бул ооруларды боюнда болгондон кийин билишет экен, ушундай оорулар бар экен. Сиздерде да эң туура. Ошондуктан биз эмнени айтып эле келе жатабыз. Ар бир кыз турмушка чыгаардын астында негизи эле баягы балакат убакытка жетип калганда, подростковый периодко келгенде кыздар милдеттүү түрдө гинекологко барып көрүнүш керек. Ошол кандай оорулары бар, ички органдары, ошол жана тукумулуу ден соолугунун органдары туура өрчүп атабы, кан басымы кандай, анемиясы жокпу, гемоглобини ордундабы, негизи көзөмөлдөн өтүш керек да. Анан күйөөгө тердин астында медициналык кызматтан өтүш керек негизи кыздар. Кийин ошол боюнда болуп калса, кандайдыр бир кыйынчылыктар кошо кетпеш керек да. Ошонун алдын ала алыш үчүн күйөөгө тээлекте эле кыздар барып, ошол медициналык көзөмөлдөн өтүп, бул жалаң эле кыздарга тиешелүү эмес да, бул балдарга да тиешелүү. Себеби үй бүлө куруп атканда эркек дагы, аял дагы экөө тең катышат, баланы пайда болгонго өздөрү экөө тең катышат да. Ошондуктан эркек киши дагы үйлөнөрдүн астында ошо медициналык көзөмөлдөн өтүп, ошол үй бүлө курганга даярдымбы, балалуу болгонго даярдыкмынбы, ден соолугум тазабы деп алар дагы көзөмөлдөн өтүш керек. Бирок кээде ушундай аргасыз бир учурлар да болуп калышы мүмкүн болуш керек, бактуу элече. Мисалы, аял өзүнүн ооруларын билет, бирок күйөөсү төрөдөй же кайын журту төрөдөй учурлар да бар. Ал жагы да көп катталат. Көбүнчө биздин кыздар турмушка чыкканда ошол үй бүлөнүн эрежеси менен жасаш керек болуп калат. Кайненем айтты, 5ти төрө деди, 5ти төрөшүм керек. Балким ал кыздын кандайдыр бир оорусу бар, бирок тилекке каршы күйөөм төрөдөп атат, анан болбой эле төрөдөп атат, анан мен Кудайга салып төрөгөнгө келгем, анан ушундай кыйынчылыктар болуп калды деп көп кайрылышат да. Ошондуктан эң негизги ушул баягы эме деп коебуз, поддержка, бири-бирин колдогон бул үй бүлөнүн мүчөлөрү. Эң биринчиден ошо балалуу болууда үй бүлө мүчөлөрү катышыш керек бул маселегечи. Күйөөсү да катышыш керек. Сенден соң тазабы, канча баланы төрөгөнгө мүмкүнчүлүгүң бар. Ошол балдардын ортосундагы аралыкты сактайлы, 2,5 жылдан эс алып төрөйлү деп мындай бирге отуруп кеңешиш керек да бул маселени. Бул баланы төрөп коюу бул ончук эмес да, бул деген жөн эле кукланы алып келип койгондой эмес да, бул деген бала кийин ошол бала татыктуу тарбия көрүш керек, татыктуу тамактануу алыш керек, татыктуу билим бериш керек балага. Сапаттуу балдар болуш керек да. Ошондуктан кыз дагы, эркек дагы жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Бул милдеттүү түрдөгү жоопкерчилик. Бул медицина кызматкерлеринин проблемасы эмес. Бул ошол күйөөсү менен аялынын көйгөйү болуш керек. Биз чогуу чечишибиз керек деп, анан кайненеси дагы ошол көмөк көрсөтүш керек бул маселеге. Бул эң керектүү, эң маанилүү нерсе. Эгерде үй бүлө мүчөлөрү ошол жаңы келген келинге, боюнда бар келинге жардам көргөзүп, чогуу жардам берип, кандайдыр бир үй жумуштарында дагы жардамчылык берип, ошол көзөмөлгө чогуу алышып, катышып турса, 9 ай бою жеңил өтөт да баланы көтөрүү.
Мындай учурлар болушу мүмкүнбү? Бактып эле мисалы убагында жакшы эле жүргөн аял, мисалы 4-5 көп бала төрөгөндөн кийин жанагындай оорулар пайда болуп калган. Ооба, мисалы үчүн айтат да, сизге ушундай бир проблема бар, миомаңыз бар, төрөгөнгө болбойт, чоңоюп кетет миомаңыз, же болбосо жана башка деген көп медициналык жактан баягы өзүнчө бир показания, противопоказания деп коебуз, ошолор болот да. Бирок тилекке каршы биздин аялдар жок эми эптеп бирди төрөп алайын дейт, анан кийин ошол кыйынчылыктар өзүнүн ден соолугуна алып келиши мүмкүн. Кийин ошол аялдардын ошол жана рак оорусунун пайда болушу, жанагы шешек оорулар деп коебуз, миома деп атабыз, киста деп атабыз, ошонун баардыгы тең ошол убагында туура эмес мамиле кылып өзүнүн ден соолугуна, убагында туура дарыланбай көңүлү бурбагандыктан кийин ошондой кыйынчылыктар келиши мүмкүн. Жана жакшы бир маалымат айта кеттиңиз, жана аял төрөп үйүнө чыгып келгенден кийин дароо кара жумушка салышат депчи. Демек бул дагы бир себеп болуп турбайбы? Ошондо канча күн тыныш керек мындай? Бул негизи илгертеден эле келген сөз бар. Негизи 40 күндө аял киши өзүнүн калыбына келет. Бекеринен 4 күндө Себеби бекеринен 40 күн эмне үчүн ата-энесине жиберчү эле, бар энеңе барып, ошол жерден барып тыңып кел деп. Энесинин үйүндө энеси аяйт да кызын. Кой жата кой балам, сен тыңып ал, белиң азыр эме баягы катуу боло элек, белиңди жакшылап байла, тишиңди сакта, толук кандуу тамак ич 40 күн, мына шорпону ичишиң керек деп 40 күн майлап сүттөп энелери кыздарын жакшылап карачы да. Ошо 40 күн тыңыгандан кийин анан эненин организми ичине өзүнө келет. Биздикилер кандай? 40 күн тыңый электе эле, мына больницадан чыгып келди 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин, ой, мына төлөө бериш керек, анан кошуналар келет, бала көрүп, анан баягы жаш келин сыртта да жүрөт, ичте да жүрөт, баланы да багып атат, дагы майда чүйдө дагы өзүнүн майда балдары болсо, аларды да караганга жетишпейт, биягынан идиш аягын жууп атат, биягынан баланын кирин жууп атат, биягынан тамагын жасап атат. Кайсы бирине жетишет. Ошондо аябай чоң нагрузка келет да. Ошол 40 күнүн ичинде чоң нагрузканы организмге берүү өтө туура эмес иш да. Ошо 40 күнүн ичинде гана организм баягы төрөгөндө бошойт да кадимкидей. Баардык сөөктөрү да бошойт. Ошонун баары кайра ордуна келиш керек. Ордуна келип кайра калыбына келиш керек да. Биз болсок ошо калыбына келтирбей, ошол мүмкүнчүлүктү түзүп бербей, ошол жуунуп тазаланган жерине дагы жылуу ысык сууну камдап бериш керек да. Ошонун шарттарды да түзүп бербей атабыз да. Ошондуктан биздин көбүнчө ошо айыл жергесиндеги биздин кыздарыбыз көп кыйналат да, төрөттөн кийин тыңый албай калышат. Ошондуктан кийин анан жанагындай септические осложнения деп коет. Ошол баягы кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан кийин өзүнүн ордуна организмин келе албай калат да, анан ошол кийинки кайра экинчи төрөтүндө, үчүнчү төрөтүндө көп кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бул жерде сактаныш да керек болуш керек, эң туура нерсе. Эмне себептен мен жанатан бери айтып атам, ар бир баланын ортосундагы аралык жок дегенде 2-2,5 жыл болуш керек. Бул аралыкты сактабаса, ал аялдын организми төрөттөн кийин 2,5 жылдын ортосунда гана ордуна келет. Себеби дегенде боюнда бар малда аялдын организми 2 эсе иштейт. Жүрөгү 2 эсе иштейт, өпкөсү, боору, ички органдары ошол балага тамак ашты ташыганга дагы күчүн жумшаш керек, туурабы? Азык заттарды балага бериш керек 9 айдын ичинде. Анан ошондуктан ички организми 2 эсе иштейт да, анан ошол төрөгөндөн кийин жок дегенде 2 жылдын ичинде организм ордуна келет. Ошол 2 жылдын ичинде организм ордуна келип, жанагы гемоглобини көтөрүлүп, аз кандуулугун ордуна келтиртип, толук кандуу тамак аш заттарды алгандан кийин анан экинчи балага дагы кайра ошондой толук кандуу зат тамак аш бериш керек да. Мына бизде жылына 14 миңге жакын аялдар 1 жылда 2 жолу төрөйт. 1 жылда 2 жолу төрөш бул кийинки баласынын азабын көрөт да, экинчи баласын. Себеби ал экинчи бала толук кандуу тамак аш зат ала албай калат. Себеби энесинин организми ордуна келе элек. Анан ошол экинчи баласынын азабын жейт да. Ошол экинчи баласы менен больницада жүрөт. Экинчи баласына дары-дармек алат. Эмне деген үй бүлөлүк каражат кетет. Ошондуктан биз айтабыз, төрөгүлө. Канчаны төрөсөңөр ошончону төрөгүлө. Бирок ортосундагы аралыкты сактагыла. Ошол сакташ үчүн, ан үчүн бойго болтурбочу каражаттарды колдонсо болот. Ал каражаттар аптекада дагы бар, больницада дагы бар. Рецепт аркылуу алса да болот, ал бойго болтурбочу каражаттарды. Тилекке каршы биздин айымдар ошол маселени көп эсине албайт.
эми Кудай сактасын эптеп бүгүн сактаналы, бирдеме кылалы, же болбосо жуунуп коем, же болбосо дагы Кудай сактар деп календарды санап кээде ал 100% кепилчиликти бербейт. Ошондой эле эмизип жатканда дагы. Эмизип жатканда 6 ай ар бир кыздын, ар бир айымдын ден соолугу өзгөчө болот. Бири-бирине окшош болбойт. Кээ бирлер 6 ай эмизгенде анын үчүн тынбай эмизиш керек да, ортосуна ар кандай тамак аш берилбеш керек. Только 6 ай эмчек сүтүн бергенде кээ бир айымдардын боюна бүтпөйт. А кээ бирлердики 1 айдан кийин эле кайра боюна бүтүп калат. Эмне үчүн 14 000 аял жылына 2 жолу төрөп атат. Көрдүңөрбү? Ар бир кыздын организми өзгөчөлүктөр болот. Ошондуктан негизи төрөгөндөн кийин эле ошол төрөттүн учурунда төрөгөндөн кийин эле 24 сааттын ичинде сактануучу жолдор болот. Ошону мисалы үчүн бойго болтурбоочу спиральдар болот. Ошону салдырып койсо болот. Төрөттөн кийин эле. Дароо эле. 48 сааттын ичинде төрөттөн кийин эле салдырып койсо болот. Кайра кайра келгиче эле боюна бүтүп калып атпайбы? Кой эми мен эс алып тиги 6 айдан кийин келейин дегиче эле болбой эле кайра боюна бүтүп калат да. Анан ошол кыйынчылыктарды, анан ошол үй бүлө дар-дармегин, күчүн, анан канча ишөө үйдүн ичинде психологиялык баягы талаш тартыштар болот. Экинчи баласы ыйлайт, ден соолугу начар. Ошондуктан эң негизги нерсе бул ошол төрөт ортосундагы убакытта эс алуу калыбына келтирүү. Демек, гинекологко деле айтса болот экенде төрөп бүткөндөн эле мага спираль салдырып койгула деп ар бир аял өзү эле айтыш керек. Врачтардын убактысы жок, сен мындай сактан, анан мындай сактан, алар лечение гана дарылайт да. Анан ар бир аял эгерде өзүнүн ден соолугун ойлой турган болсо, ал айтыш керек. Мен төрөгөндөн кийин мына спираль салат экен, мага спираль салып берип коесузбу? Мен төрөгөндөн кийин эле сразу эле төрөттөн кийин эле салып койсо болот. 48 сааттын ичинде да салып койсо болот спиральди. Андан кийин чыккандан кийин ошол жанагы атайын дары-дармектер бар. Ошолорду ичсе болот, мисалы үчүн да. 6 ай эмчек эмизип айызы келбесе, анда ал сактанса болот. Эгерде айызы келе турган айымдар болот, бат эле келип калат, 40 күндөн кийин эле кайра айызы келе баштайт, анда алар сактаныш керек. 6 ай болбойт анда сактанганга эмчек сүтү менен. Ошондуктан ар бир аял индивидуалдуу түрдө негизи консультация алыш керек. Төрөттөн кийин кантип сактанам деген. Ал нерсени ал боюнда бар кезинде эле уже ойлонуш керек. Мен эртең төрөгөндөн кийин эмне кылышым керек, кантип сактанышым керек деп. Тилекке каршы биздин кыздар эптеп аман эсен төрөп алдым, уф деп эле анан барып эс алайын десе эле кайра боюна бүтүп калат да, анан кайра азабын жейт. Жөө ал баласы түшүп калат, жөө ал баласы ара төрөлөт. Ошондуктан төрөгүлө, көптү төрөгүлө деп атабыз. Мейли жаш биздин Кыргызстандын жарандары жашпыз, жаш өлкө деп айтсак болот. Бирок ошол аралыкты сактап, бойго болтурбоочу каражаттарды колдонуп 2,5 жылдан эс алса деле 5, 6, 7, 8 төрөсө болот. Сонун маалымат айттыңыз. Бактыл эже, тамак ашына да токтоло кетпесек болбойт. Анткени энелерге өзүнчө тамак керекпи? Биз жеген тамакты эле жейсиң дегендердин өзү бар да. Эмне үчүн энелерге биз басым жасап атабыз? Боюнда бар кезде өзүнчө рацион болуш керек. Себеби 2 адам тамактанып атат. Өзү тамактанып атат, жана баласына да тамак аш берип атат. Ошондуктан эненин тамактануусу боюнда бар кезде өтө маанилүү. Канчалык жакшы тамактанып, канчалык жакшы азык заттар энеге түшсө, ошол азык заттар барып балага түшөт. Ошого тиешелүү ошол балдар толук кандуу жакшынакай болуп төрөлүшөт, ара төрөлбөйт, ден соолугу таза болуп төрөлөт. Эгерде азык зат жетпесе, витаминдер жетишпесе, эненин да ден соолугу эптеп-септеп эле байкуш кыйналып баягы ара төрөйт. Кан басымы ылдый, анемия өзү, баласы дагы ошондой болуп төрөлөт, анан бүт акчасынын баарын тең каяка жөнөтөт? Дары-дармек. Кийин төрөгөндөн кийин балам кечке эле ооруй берет, өзүм да кан басымым башым айланып атат, балам менен кайра эле ай сайын больницага жатып атам. Эмне себептен? Себеби ошол бала толук кандуу заттарды албай калган, ичинде өрчүп атканда. Толук кандуу заттарды, витаминдерди ала албай калганда, анан ошол баланын организминдагы баягы орусча айтканда слабыйраак болуп төрөлүп калышат балдар. Анан ошондуктан кийин анан бат-баттан ооруй беришет, кайра больницага жата беришет. Анан ошонун себебинен көп каражат ошол дары-дармекке кетип калат да. Ошондон көрөк ошол дары-дармекти кийин ошол дарылаганга кетирбей, алдын ала ошол боюнда бар аялга толук кандуу жашылча жемиштерди, балыкты жеш керек деп атабыз. Жеткиликтүү эле тамактар экен. Жеткиликтүү жашылча жемишти өсөт, ошол эле кызылча, ошол эле сайвиз, ошол эле капуста.
ошол эле бурчак, ошолорду толук кандуу жеш керек да. Тилекке каршы биз нан чай менен гана отурабыз. Анан зыяндуу тамак аштарды жейбиз да. А негизи боюнда барды кезде өзүнчө бир рацион болот. Интернетке киргилечи, толтура маалыматтар. Кандай тамактаныш керек, канча мал тамактаныш керек, кайсы заттарда кайсы витаминдер болот. Бирок тилекке каршы биздин кыздар кандай? Боюнда бар учурунда эмнени карайт? Социалдык тармактардан бирөөнүн жашоосун, кайсы жакшы сумка чыгыптыр мода, кайсы көйнөктөр мода болуп атат, кайсы кирпиктер жаңы чыгыптыр да, кайсы дагы процедуралар жакшы чыгып атат деп ошону гана кызыктанат. А мен боюмда бар экен, кандайларды жеш керек. Ошону карайынчы интернеттен. Кандай заттар бизге маанилүү экен, кайсы витаминдерди ичиш керек экен, канча жолу барышым керек экен, кантип сактансам болот экен деп ошол маалыматты тилекке каршы бардык кыздар карай бербейт. Эми бар арасында багы өзүм ден соолугум мага керек, мен өзүм үчүн мага ден соолук өтө маанилүү, кийин мен ден соолугум жакшы болсо мени күйөөм да карайт, үй бүлө мүчөлөрүмө дагы өзүмдүн күчүм жетет, балага тарбия бергенге, баланы караганга күчүм жетет деген кыздар карайт. Кызыгат ошол маалыматты. Өздөрү сурап барып, анан врачта айтат: "Эже мага момундай бар экен, берип коюңузчу, мону салып берип коюңузчу" деп тынчын алдырат да, анан врач: "Ооба бар, ооба кел салып берейин" дейт. А эртерээк келип алып, "Ай, сенин боюңда бар, анан төрөгөндөн кийин мындай кылып сактанышың керек" дегенге бардык врачтардын убактысы жок анын баарын айтып бергенге. Себеби алардын убактысы ушунчалык ченемдүү. Бир күндө мисалы үчүн момча кишини сен кабыл аласың деп анан кээде көп участкасы көп населениясы бар жерлерде жетише албайт врач анын баарын айтып бергенге. Ошондуктан ар бир аял жоопкерчиликти өзү алыш керек. Эгерде анын ден соолугу өзүнө керек болсо. Кереги жок болсо анда азабын көрүп, ошол өмүр бою ошол ооруп өмүр өтөт да.